Арыбаңыздар, урматтуу окуучу достор. Кезектеги сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен Нургүл Тайыр кызы. Бүгүнкү сабагыбызда сүйлөм толуктоо боюнча сүйлөшөбүз. Сүйлөм толуктоо бөлүмү айтылган ойдун ар кайсы бөлүктөрүнүн ортосундагы логикалык байланыштарды түшүнүү жөндөмүңүзгө, сөз байлыгыңызга баа берет. Тесттин бул бөлүмү бир же эки сүйлөмдөн турган айтымдарды камтып, алардын 1-4 чейин жери бош калтырылышы мүмкүн. Айтымдын төмөн жагына жооптун Адан Гга чейинки 4 варианты берилет. Жооптор бош калтырылып кеткен жерлерге коюу үчүн сунушталган сөздөрдөн турат. Бул кыстырылуучу сөздөр аларды сүйлөмдү толуктоодо, узатасынан алганда кандай тартипте колдонуу зарыл болсо, дал ошондой ыраатта берилет. Жооптордун бардык варианттары мааниси жагынан бири-бирине жакын болуп, алардын катары менен кеткен бир гана кыстырма удаалаштыгынан табуу зарыл. Туура жооп иретинде ар башка катарлардан ар кайсы сөздөрдү тандап алууга болбойт. Сүйлөмдөрдү толуктоо тапшырмаларын кантип аткаруу керек? Албетте, берилген айтымды толугу менен кунт коюп окуп чыгып, анын жалпы маанисин түшүнүүгө аракет кылыңыз. Андан кийин анын ар кайсы бөлүктөрү бири-бири менен кандай катышта болгондугун аныктап алыңыз. Жооптордун бардык варианттарын окуңуз. Айтымдын башка маанисин аныктап алып, жооптун айтымдын ички логикасына калгандарынан көбүрөөк ылайык келгенин тандаңыз. Айтымдагы ар бир сөзгө, айрыкча сүйлөмдүн бөлүктөрүн байланыштырып турган сөздөргө, байламталарга, жандоошторго, киринди сөздөргө өзгөчө көңүл буруңуз. Карабай, ошентип, анткени менен, тескерисинче жана башка ушул сыяктуу сөздөргө дагы назар салыңыз. Мындай сөздөрдүн колдонулушу айтылган ойдун жалпы маанисине таасир этет. Алар айтымдын бөлүктөрү өз ара кандай катышта тургандыгын аныктоодо сизге жардам берет. Окшоштуктар боюнча тапшырмалардагы сөздөргө окшоп, айтымдардын бөлүктөрүнүн ортосунда дагы байланыштын ар кандай түрлөрү болушу мүмкүн. Себеп, натыйжа, шарт, салыштыруу, каршы коюу жана башка ушул сыяктуу. Сүйлөмдөрдү толуктоодогу 4 эрежени эч качан эсиңизден чыгарбаңыздар. Биринчи, сөз байлыгыңарды өстүрүү керек. Албетте, ал үчүн көбүрөөк китеп окуу зарыл. Экинчи, сүйлөмдөрдөгү боштуктарга сөздөрдү койгондо туура логикалык маани бериш керек. Үчүнчү, сүйлөмдөрдү байланыштырып турган сөздөргө маани берүү керек. Төртүнчү, сүйлөмдөгү бөлүктөрдүн логикалык байланышын түшүнө билүү керек. Маселен, маалымат атайлып бурмаланганда ал жашыруун болот. Ал анык болот, ал ишеничтүү, ал шектүү болот. Эми сүйлөм толуктоого берилген сүйлөмдүн өзүнөн жооп ачкыч катары бир сөздөрдү карманабыз дагы, ошонун натыйжасында туура вариантка токтолобуз. Бул жерде маалымат бурмаланган деген сөздү жооп ачкыч катары кармайбыз. Маалымат эгер бурмаланганда албетте жашыруун болот, бирок анын бурмаланган экендиги анык болбойт. Анткени бурмаланган маалымат анык болсо, анда ал бурмаланбайт эле. Бурмаланган маалымат дагы көбүнчө ишеничтүү болбойт. Ал эми маалымат атайлап бурмаланганда ал албетте шектүү болот. Ал шек жаратат. Мына ошондон биз маалыматтын туура эмес экендигин байкап калсак болот. Туура жооп Г варианты. Жүрүм-турум эрежелерин билүү кандай гана болбосун сүйлөшүүнү туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт. Эми жалпы сүйлөмгө логикалык маани бере турган болсок, адамдын кандай гана болбосун адамдардын ортосундагы сүйлөшүүнү жолго салуу үчүн анын жүрүм-турумунун жакшы болгондугу эле жетишсиз. Ошондуктан А варианты туура эмес. Көбөйтүүнүн эрежелерин билүү кандай гана болбосун мисалды туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт. Бир эле көбөйтүүнү билүү менен биз мисалдарды туура иштей албайбыз. Биз бөлүүнү, кошууну, кемитүүнү дагы кошо билишибиз керек. Кийинки ыр жаратуу эрежелерин билүү кандай гана болбосун романды туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет дейт. Эми роман
бир гана ырдан турбайт, ал кара сөздөн да турушу мүмкүн. Ошондуктан бул вариантта туура эмес. Туура вариант катары биз Г вариантын кабыл алабыз. Анткени синтакстен сөз айкаштары жана сүйлөмдөр жөнүндө окуп үйрөнөбүз. Демек, синтакстын кандай эрежелерин билүү кандай гана болбосун сүйлөмдү туура түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Семинар учурунда алынган маалымат тек гана теориялык болуп чыкты, ошон үчүн ал учурдагы ишке пайдаланылды. Аябай актуалдуу болуп чыкты, өтө татаал болуп чыкты, анча маңыздуу эмес болуп чыкты. Эми биз семинар, маалымат, пайдаланылды деген сөздөрдү жооп ачкыч катары кармансак болот. Анткени семинар, тренинг, форум, симпозиум, конференция, мына булардын бардыгында кайсы бир актуалдуу маселелер коюлат, анын актуалдуу экендиги аныкталат, аныкталгандан кийин резолюция кабыл алып, анан пайдаланууга сунушталат. Эми семинарда алынган маалымат көбүнчө теориялык болуп чыкпайт, ал көбүнчө практикалык болуп, адамдарга практикалык жактан үйрөтүлөт. Бул туура келбей калды. Экинчи, аябай актуалдуу болду дейт. Бул азырынча туура жооп катары карманабыз. Үчүнчү, өтө татаал дейт. Эми семинар учурунда аябай талкуулангандан кийин ал татаал болбош керек. Татаал болбош үчүн талкууланат семинарда, бул дагы туура эмес. Кийинкиси анча маңыздуу эмес дейт. Эми ошончо адам чогулду, мен деген профессорлор, академиктер, докторналыктар чогулду, илимдин дөш агалары чогулду, ошол илим боюнча маалыматы барлар чогулду. Андан кийин талкууланган маалымат же алынган маалымат маңыздуу болбой калышы бул логикалык жактан такыр туура эмес. Демек, ал жерде семинарда алынган маалымат сөзсүз маңыздуу болот. Бул да логикалык жактан туура келбей калды. Бизде жооп катары аябай актуалдуу деген туура болду. Себеби семинар учурунда алынган маалымат аябай актуалдуу болгондуктан ал башкаларга пайдаланууга сунушталды. Айтылган сөздөгү пикир угуучунун кабыл албоосун туудурду. Кайчы пикирди жай кунт коюп угуп, ага далилдүү жооп бергендин ордуна сүйлөөчү дароо эле баштады дейт. Эми бул жерден жооп ачкыч сөз катары кайчы пикирди жай кунт коюп угуп, ага далилдүү жооп бергендин ордуна деген жөнөкөй сүйлөмдөрдү кармансак болот. Анткени кайчы пикир деген бул каршы пикир, ошо каршы пикирди кунт коюп угуп, анан өзүнүн далилин айткандын ордуна сүйлөөчү дароо эле негизги оюн айта баштады дейт. Эгер негизги оюн айткан адам биринчи угат, анан кийин өзүнүн далили менен жооп берет. Бул дагы логикалык жактан туура келбей калды. Ынанымдуу жүйөлөрүн келтире баштады дейт. Эгер ынанымдуу жүйөлөрү бар болгон болсо, ал өзүнө ишенген болсо, биринчи ошол туура эмес пикирди дагы угууга жөндөмдүү болуш керек эле. Бул жерде да Б варианты туура эмес болуп калды. Кийинки, ойлонулган каршылыгын билдире баштады дейт. Бул бир аз жакын, бирок каршылыгын билдирген учурда дагы ал алдын ала ойлонгон болсо, ал биринчи ошол кайчы пикирди угуп, кунт коюп угат эле. Андан кийин ойлонулган вариантын айтыш керек эле. Бул жерде дагы угуу укпай туруп өзүнүн пикирин айтып жаткандыктан Г варианты туура жооп катары кабыл алды. Анткени ал кайчы пикирди жай кунт коюп угуп турбай эле, ага далилдүү жооп бергендин ордуна сүйлөөчү дароо эле сезимге алдырып айыптай баштады. Сезимге алдырып, ал мынтип баштады да, жок, мен бунун пикирине такыр каршы кошула албайм. Мен керек болсо акмын, мен далилдеп берем деген сыяктуу өзүнүн дароо ачуусу бат келген сезимине алдырып, дароо эле кайчы пикирди айтып аткан адамды айыптай баштады. Демек, бул Г варианты туура. Көрдүңөрбү достор, сүйлөм толуктоодо сүйлөмдөрдүн бардыгы биздин айлана чөйрөбүздө реалдуу жашоодон, реалдуулуктан алынарын бул сүйлөм дагы бир ирет далилдеди. Акимдин сөзү боюнча реконструкциядан кийин жол мурдагыдан болуп, бул анын унаа өткөрүмдүүлүгүн кыймыл кызыган убакта жарыш көчөнү бошотууга мүмкүнчүлүк. Эми мында бир канча бош орундуктар турат. Бул бош орундуктарга сөздөрдү коюш үчүн сүйлөмдүн өзүнөн жооп ачкыч сөздү карманышыбыз керек. Аким, реконструкциядан, анан кийин жол деген сөздөрдү биз
жооп ачкыч сөз катары кармансак болот. Албетте реконструкциядан кийин, реконструкция деген оңдоп түзөө да, оңдоп түзөөдөн кийин жол кууш болбойт. Реалдуу жашоодо кууш болбош керек. Кууш деген бул таар. Ошондуктан бизде А менен Г варианты дароо эле жокко чыгарылат. Бизде эки вариант калды. Демек, реконструкциядан кийин жол мурдагыдан кенен болот. Биринчиси экөөндө тең дал келип атат. Кенен болуп, буланын унаа өткөрүмдүүлүгүн, кенен болгондон кийин унаа өткөрүмдүүлүгүн төмөндөтпөйт, ал жогорулатат. Ошентип бизге Б варианты туура келди. Жогорулатып, кыймыл кызыган убакта жарыш көчөнү бошотууга мүмкүнчүлүк берет. Анткени аким ошол жолду кенен болсун, машиналар авария болбосун, кенен өтсүн деген максатта жолду реконструкцияга берди да. Ошондуктан бизде В варианты туура жооп катары кабыл алабыз. Окуучу өткөн аптада шейшемби жана жума күнү төрөлгөн эки баланын төрөлгөнү дегенде ал айтты дейт. Бизде эми 3 сөз коюшубуз керек. Бул жерде жооп ачкыч сөз катары шейшемби жана жума деген күн деген сөздөрдү кармансак болот. Биринчи шейшемби келет, анан жума келет дегендей. Эми карайбыз. Шейшемби жана жума күнү төрөлгөн эки баланын шейшемби күнү төрөлгөнү улуу деген туура эмес болуп калды. Анткени шейшемби күнү улуу болгону туура келгени менен төрөлгөнү улуу дегенде туура эмес, ал туура эмес айтты дейт да. Демек, улуу дегенин туура келгени менен туура айтты деш керек болчу бул жерде. Экинчиде шейшемби баланын шейшемби күнү төрөлгөнү кичүү деген туура эмес. Шейшемби күнү төрөлгөнү улуу болот. Кийинки жума күнү төрөлгөнү улуу дегенде ал туура эмес айтты. Бул жооп азырынча туура вариант катары кармап турабыз. Анткени жума күнү төрөлгөнү улуу эмес, шейшемби күнү төрөлгөнү улуу эле. Жума күнү төрөлгөнү улуу дегенде ал туура айтты. Эми жума күнү төрөлгөнү улуу болбойт. Албетте жооп ачкыч катары биз В вариантын карманабыз. Анткени окуучу өткөн аптада шейшемби жана жума күнү төрөлгөн эки баланын жума күнү төрөлгөнү улуу дегенде ал туура эмес айтты. Анткени туура болуш үчүн шейшемби күнү төрөлгөнү улуу десе анда туура болот эле. Ал эми А вариантта шейшемби күнү улуу деген сөз туура келгени менен туура эмес деген сөз дал келбей калды. Ал туура болуш керек эле, ошондо дал келет эле. Демек, жооп ачкыч сөз катары биз жума күнү улуу эмес дегенди карманабыз. Бек мырза, анткени аялы кичи болуп демейде сүйлөөчү, бирок андан өз оюн билдирүүнү суранышса айткан сөзү боло турган дейт. Эми жооп ачкыч сөз катары биз В вариантын кабыл алалы. Анткени Бек мырза аялы менен сыймыктанчу, анткени аялы тынч, унчукпаган киши болуп, демейде зарыл сүйлөөчү, бирок андан өз оюн билдирүүнү суранышса айткан сөзү акылдуу жана кылдат боло турган дейт. Демек, аз сүйлөгөн адамдар көптү билет деген кыргызда деле сөз бар. Демек, биринчи А вариантын кое турган болсок, аялы менен сыймыктанчу деген туура, бирок анткени аялы копол, чыдамы жок дейт. Эгер аялынын чыдамы жок, копол болсо, анда Бек мырза сыймыктанбайт да, экөө бири-бирине каршы келип калды. Ошондуктан дароо эле А вариантын туура эмес жооп катары кабылдайбыз. Б варианты аялынан уялчу дейт, анткени ал жумшак, сылык дейт. Сылык болсо, ал аялынан уялбайт да. Тескерисинче аялы менен сыймыктаныш керек эле. Г варианты аялынан уялат дейт, анткени бакылдаган, тамашакөй, тартынбай, катуу, терең жана күтпөгөндөй. Демек, ал күтпөгөн жерден эле бакылдап, шакылдап сүйлөй берсе, Бек мырза тескерисинче аялынан уялат. Бирок сүйлөмгө кое турган болсок, логикалык жактан бул туура дал келбей калды. Ошондуктан бизде жооп ачкыч катары В вариантын кабылдайбыз. Бек мырза аялы менен сыймыктанат, анткени аялы
тынч, унчукпаган киши болуп, демейде зарыл болгондо гана сүйлөчү, бирок андан өз оюн билдирүүнү суранышса, айткан сөзү акылдуу жана кылдат боло турган. Негизи кыргызда аял кишилер азыраак сүйлөйт, көбүрөөк угуш керек дегенде эле бизде эмне бар, түшүнүк бар. Негизи өзү аял деген зат азыраак сүйлөгөндө дагы маңыздуу, маанилүү сүйлөш керек деп айтып калышат. Демек ошондуктан В варианты туура. Жумушчу арылар, ошон үчүн алар билгендерин өз тукумуна өткөрүп, демек жумушчу арылардын улам жаңы мууну үчүн жаңыдан үйрөнүү. Силер эгер биологияны жакшы окусаңар, бул сүйлөмдү дароо эле таап алсаңар болот. Анткени жумушчу арылар тукумдабайт. Бул жерде тукумдайт деген А, Г варианты дароо эле жокко чыгарылып кетет. Ал эми Б, В вариантын туура деп карманып турабыз. Жумушчу арылар тукумдабайт, ошон үчүн алар билгендерин өз тукумуна өткөрүп бере алат дейт. Тескерисинче бере албайт. Демек жумушчу арылардын улам жаңы мууну үчүн жаңыдан үйрөнүү кажет. Б варианты реалдуулукка жакын келди. Туура жооп катары Б вариантын кабыл алабыз. Канчалык дары көп болсо, ошончолук оорулуулар аз болот дейт. Тескерисинче дары көбөйгөн сайын оорулуулар дагы көбөйүшү мүмкүн. Анткени дары бир жериңерге пайда болгону менен дагы башка организмиңерге зыян болуп, дагы башка жаңы ооруну пайда кылышы мүмкүн. Экинчи, канчалык ресторандар көп болсо, ошончолук акчалар аз болот дейт. Бул дагы реалдуулукка бир аз жакыныраак, бирок дагы башканы карап көрөлү. Канчалык жумушчу орундар көп болсо, ошончолук кедейлер аз болот дейт. Бул дагы жакыныраак. Канчалык унаа көп болсо, ошончолук жүргүнчүлөр аз болот дейт. Бул дагы балким чындыкка дал келет. Анткени канчалык унаа көп болгон сайын жүргүнчүлөрдүн саны бир катар караганда, жүргүнчү деп биз автобуска түшкөндү, ошол машинада бараткандарды деле айтабыз да, жалаң эле жөө адамдарды айтпайбыз. Бирок бул дагы бир аз логикалык жактан туура келбей, ага караганда дагы жакын реалдуулукта түзүлгөн жооп турат. Бул жумушчу орундар деген. Анткени жумуш көп болсо, иштеген адамдар дагы көп болот. Натыйжада жакырчылык же кедейлер аз болот. Демек биз жооп ачкыч катары В вариантын кабыл алабыз. Эмне үчүн ресторандар көп болсо, ошончолук акчалар аз болот дегенди жооп ачкыч катары карманбай калдык. Анткени ресторандар көп болгон сайын, көп ачкан сайын анын ээлери байый бериши мүмкүн. Ошондуктан бул жооп болбой калды. Жооп жумушчу орундар, кедейлер дегенди кармандык. Мындай жаңылыш пикир бар. Кереги жок, анткени дейт. Мындай жаңылыш пикир бар. Дарыларды алдын ала камдоонун кереги жок. Бул логикалык жактан туура болуп жатат. Кийинкисин улап көрөбүз. Анткени алардын жарамдуулук мөөнөтү бар дейт. Балким бул туура болгону менен, балким кээде дарыны алдын ала камдоо дагы зарыл. Анткени баланын температурасы көтөрүлүп кетсе, дары жок болуп калган болсо, ал дагы начарлап кетет. Ошондуктан дарыларды камдап койгон болсо, маал-маалы менен, убактысы менен, ал температурасы көтөрүлгөндө дароо эле биринчи доктурга чейинки биринчи жардамды берип, парацетамолду берсе, анын температурасы доктур келгенге чейин түшүп турат. Ошондуктан бул жоопту туура эмес деп кабылдайбыз. Кийинки, мындай жаңылыш пикир бар. Эс тутумду машыктыруунун кереги жок. Анткени баарын жазып турса болот дейт. Жаңылыш пикир деп атат. Бул жерде жаңылыш пикир дегенде эс тутумду машыктыруунун кереги жок дейт. Бул жаңылыш пикир. Анткени эс тутумду ар күн сайын камкордук көрүп турушубуз керек эс тутумубузга. Адамдар 18-20 жашка чейин табигый жөндөмдүүлүк болот адамдарда. Адамдардын эс тутуму өзүнөн өзү жакшы иштейт. Андан улам адамдын жашы жогорулаган сайын адам эс тутумун жогорулатууга өзү кам көрүп туруш керек. Демек бул вариант туура. Эски буюм, мындай жаңылыш пикир бар. Эски буюмдарды сактоонун кереги жок дейт.
Анткени алар көп орун ээлейт. Демек бул варианттагы логикалык жактан туура келбей калды. Кийинки Г варианттагы логикалык жактан туура келбей, демек Б варианты туура жооп катары кабыл алынды. Мен деп айтайын дедим эле, бирок анте алган жокмун, анткени саякатыбыздын жүрүшүндө дейт. Мен жолдон эч качан зерикпейм деп айтайын дедим эле, бирок анте алган жокмун, анткени саякатыбыздын жүрүшүндө бир топ калың китепти окуп чыкканга үлгүрдүм дейт. Өзү саякатка барып атса, анан ал каяктагы китепти окуйт, үлгүрөт. Демек бул жаңылыш пикир болуп калды. Кийинкиси: мен күзгү деңизде бороон көп болот деп айтайын дедим эле, бирок анте алган жокмун, анткени саякатыбыздын жүрүшүндө кеме катуу чайпалгандыктан палубага чыккан деле жокмун дейт. Бул дагы бир аз логикалык жактан туура келбей калды. Кийинкиде: деңиз чардактары адамдардан коркпойт дейт. Алар кемеден калбай артынан учуп келатты дейт. Балким коркушу да мүмкүн. Бул дагы жаңылыш пикир болуп калды. Кийинки: мен кошуналарымды достошуп кетишти деп айтайын дедим эле дейт. Бирок анте алган жокмун, анткени саякатыбыздын жүрүшүндө алар бири-бири менен дээрлик сүйлөшкөн да жок дейт. Мен ошол саякаттан улам кошуналарыбыз достошуп кетет деген ойдо элем. Бирок айтайын дедим эле, бирок айта албадым. Бирок деп карама каршы коюп атат да кийинки сүйлөмгөнчү. Анткени айта албаганын себеби алар саякатта бир дагы алардын сүйлөшкөнүн көргөн жок. Ошондуктан ал кошуналарыбыз ушул саякаттан кийин ынтымактуу болот деп айта албайт. Демек жооп катары биз Г вариантын кабыл алабыз. Тоңдуруу азыктардын пайдалуу сапаттарын сактап калууга мүмкүнчүлүк. Анткени бул учурда алар муз кристалдары азыктын клеткаларын дейт. Эми ыкчам тоңдуруу азыктардын пайдалуу сапаттарын сактоого мүмкүнчүлүк берет дейт. Өзү негизи ыкчам тез тоңгон нерсе ал жегенге болбой калат да. Мисалы, жөн эле пиязды сыртка алып чыгып койсок, ал тез бат тоңот. Тоңгондон кийин ичи суу болуп калат. Кайра ичкериге алып киргенде анын ичиндеги баягы пиязды тууроого, деги эле пияз эмес башка нерселерди деле алганда анын алма дейли жегенге болбой калат. Демек бул бизде А жана В варианты туура эмес болуп калды. Бизде акырын тоңдуруу азыктардын пайдалуу сапаттарын сактап калууга мүмкүнчүлүк бербейт. Анткени бул учурда аларда муз кристалдары пайда болуп, азыктын клеткаларын талкалайт деген жоопту туура жооп катары карманабыз. Эми урматтуу окуучулар, сүйлөмдү толуктоодо дагы бир нерселерди эсиңерге салам. Сүйлөмдү ыкылас коюп окуп чыгыңыз. Сүйлөм толуктоонун суроосунан жооп ачкыч сөздөрдү, таяныч булактарды таап алыңыз. Сөз түрдө жооптун 4 вариантын тең карап чыгыңыз да ылайыктуусун тандаңыз. Сүйлөм толуктоодогу ар бир сүйлөм реалдуулуктан турарын унутпаңыз. Урматтуу достор, ар бир ийгиликтин артында талыкпаган мээнет, эмгек, иштермандык, аракет, изденүүчүлүк турарын унутпагыла. Негизинен бакка отурган чымчык эч качан бутак сынып калат деп коркпойт. Анткени ал бутакка эмес, өз канаттарына ишенет. Ар дайым өзүңөргө ишенгиле. Ишеним ийгиликтин көпүрөсү. Силер ийгилик жаратам десеңер, мугалимге же болбосо досторуңа, ата энеңе же дагы бир башка булактарга эмес, өзүңөрдүн жан дүйнөңөргө ишенгиле. Жан дүйнөңөр менен эсептешкиле, көп окугула. Анткени көптү окуган көптү билет деген кыргызда жакшы сөз бар. Санарип дүйнөсүндө азыр багыт алып, баарыбыз эле көзүбүз чарчап турган убак болсо керек. Келгиле анда сабагыбыздын жыйынтыгында көзүбүзгө көнүгүү жасап көрөлү.
Урматтуу окуучу достор, бүгүнкү сабагыбыз абдан түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, видеонун ылдыйына суроолорду калтырсаңыздар болот. Келерки сабакта кезиккенге чейин саламатта калыңыздар.